8 февральга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Соры Төбе, Кара Кемир айылдарында башаламандыктан 10 адам каза болуп, 10 адам жаракат алганы кабарланды. Бир топ үйлөр, имараттар өртөлүп, анын кесепетинен 5000ге жакын Дунган улутунун өкүлдөрү Кыргызстанга кирген. Башаламандыктын келип чыгуу себеби дегеле улуттар аралык мамилени кантип сактап калуу керек? Учурда программасында дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Кызматыңыздарда Жазгүл Маденова, саламатсыздарбы? Бизден алыстабаңыздар. Бул маселени талкуулоо үчүн студияга коноктор чакырганбыз. Алгач коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Мен жанымда отурган Эсенбек Тогонбаев, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Ал эми экинчи студиянын коноктору Нурланбек Жалбиев, мамлекеттик чек ара кызматынын чек ара көзөмөл башкы башкармалыгынын башчысы жана Азиза Абдирасулова, укук коргоочу. Ошону менен катар Матсун Гымлей Дунган этникалык бирикмеси ассоциациясынын мүчөсү дагы бизге келет. Студия кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Алгач эле суроону Нурланбек мырза, сизден баштасак, азыркы учурда Кордойдагы окуядан кийин канча Дунган улутунун өкүлдөрү кыргыз тарапка келген жана учурда канчасы өз мекенине кетишти? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы убакта кыргыз-казак чек ара тилкесине жайгашкан көзөмөл өткөрүү пункттарында ыкчам абал туруктуу. Азыркы убакта казак тарапта да, биз тарапта да ошо көзөмөл өткөрүү пункттарында адамдардын тыгымы пайда болгон жок. Өзүңөргө белгилүү болгондой, ошо 7-синде ошо Казак Республикасынын чек ара чектеш аймагында кырдаал пайда болгондо казак тараптан биз тарапка элдердин саны көбөйгөн болчу. Бирок кечитен баштап ошо киргендердин көбүнчөсү кайра казак тарапка өтүп кетишти. Бул жерде айтып кетишибиз керек. Ошондо бардыгы өттүбү же биз тарапта калгандар дагы барбы Кыргызстанда? Биз тарапта калгандар дагы бар, бирок бул жерде мен баягы санын айткандан алыс болом, анткени көзөмөл өткөрүү пункту 24 саат иштеген байланыштуу ал жерде баягы элдердин өткөн саны тыгымсыз болуп турат. Анан бул жерде азыр бир санды айтсам, 1 саат 2 сааттайында бул сандар өзгөрүп турат. Бирок кайра келген адамдардын көбүнчөсү кайра кайтканы бизде байкалып жатат. Учурда абал кандай ошондо? Абал азыр тынч, эч кандай кооптоно турган кырдаал жок. Азыркы убакта ошо Токмо көзөмөл өткөрүү жайы жана Кең Булуң көзөмөл өткөрүү жайы күчөтүлгөн режимде, бирок штаттык режимде иш алып барып жатабыз. Кооптоно турган кырдаал жок. Бардыгы тең мыйзамдуу түрдө кирген да, Кыргызстанга? Албетте, бул жерде мыйзам негизинде Кыргызстанга кирген чыккан адамдар баягы тийиштүү тастыктоочу документтер болуш керек. Ошолор текшерилгенден кийин, андан сырткары ошо жана бизде өзүбүздүн баягы база даныбыз бар, ошол текшерилгенден кийин гана кирет. Бул жерде ошо 7-синен 8-ине караган түнү Казакстандан бизге кирип жатканда кээ бир казак жарандарынын документтери туура эмес болуп чыкты. Алар баягы Кыргызстанга кирилген жок. Калгандары болсо баягы мыйзамдын чегинде текшерилип өткөзүлүп жатты. Канча адам кирген жок ошондо? Эми 7-синен 9-уна чейин 4000 адам кирген болчу. Бүгүнкү күндө ошо 1000ден 1,5 адамдар кайтканы байкалып атат. Бирок бул жерде айтып кетишибиз керек, анткени ошол аймакта жайгашкан көзөмөл өткөрүү пункттан сырткары да, бер жакта да Ак Телек, Ак Жол, башка көзөмөл өткөрүү жайлары да бар. Ал аркылуу дагы өткөнгө алар баягы укугу бар да. Бирок азыркы убакта ошо айтып кеттим, кооптоно турган кырдаал жок. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы күчөтүлгөн, ошол аймакта жайгашкан аскербирликтер күчөтүлгөн ишмердүүлүктү алып жатышат. Рахмат. Матсун Гымлей агай, сизге суроо бергим келип турат. Казакстандагы окуядан кийин ушул сиздердин ассоциация кандай чараларды көрдү жана кандай жардамдарды көргөзүп жатат? Бул биринчиден жалгыз биздики ассоциация эмес, бүт борки чүйдө жашаган тургундары. Биз билгенден сиздердин ассоциация орустар болобу, өзүбүз Дунгандар барыбыз ошо жактан келе турган кишилерди тосконбуз да. Аларды биз эч ким
калтырган жокпуз көчөдөчү. Баары Алар азыр кайсыл жерге жайгашты бардыгы? бардыгы ушул Токмоктон баштап ушул Кенбулун, Ивановка, Милянфан, Денисовка, Искрада да ушул айылдарда көпчүлүктө туугандары бар, тааныштар бар. Тууганы жоктор кайсыл жерге жайгашты? Тууганы жок болгондор үйдө бүт бара жайгашты да. Эмне айтыш керек, ушул күндө ушул суббота күнү аябай көп кишилер барып ушул КППга тосуп жүргөн да. Кээ бирлер өзүнүн тааныштарды алып кетти үйгө. Тиги таанышы жок, туугандары жок, ошолорду дагы көп кишилер барып үйгө алып барабыз деп ушу ниети менен барган. Кээ бирлер бир күн ал жерде туруп, эч кимди үйгө алып бара албай койду. Алар аябай мындай сожалели да. Эмне үчүн? Потому что тоскон кишилер аябай көп болчу да. Бүт барыбыз өзүмдү үйүнө алып барам деп, өзүм деп. Азыр болсо, азыр тиги бизге чек-арачынын кызматкери айтат, кээ бирлер уже кайра кетип атат да үйгөчү. Анан дагы эмне айтыш керек? Биздики ушул мамлекетибизге, бүт органдарга, анан ушул чек-арачыдан баштап медицина кызматкерлерге, башка айыл өкмөттөргө рахмат айтыш керек. Баары ушундай четте калбай, ошо жардам берген. И бүгүнгө чейин ушул жардам дагы бүтө элек. Биздики ассоциация 3 жакта тиги пункт сбора да десе гуманитарный помощь ачып койдук. Токмокто, анан Кенбулунда, анан Бишкекте да. Ошол жакта биздики туугандар башка элдин өкүлдөрү көп нерсе алып барып гуманитарный помощьтан ошо анан тияктан тиги штабтардан ошол кимге керек болсо ошол жака алып барып жеткизип жүрөт да. Рахмат. Азиз айым, айтсаңыз, ушул Казакстандагы окуя боюнча дагы сиздин маалыматыңыз бар. Негизи мындай окуялар эмнеден улам келип чыгышы мүмкүн? Мен эң биринчи бордош кошуна казак туугандарга, дунган туугандарга сабырдуулукка чакырамын. Сабырдуу болуш керек мындайда. Анан бир үйдө казан аяк деле кагышат дегендей, эми мындай окуя тилекке каршы орун алган өтө өкүнүчтүү болду. Эми бул жерде мындай кээде ойлоп калабыз да, бир бала менен бала урушуп кетти, бул улут аралык эмес дегендей. Бирок ушундай улут аралык кагылышуу өтө бир назик да, кичинекей эле нерседен чыгып кетиши мүмкүн. Кичинекей эле түшүнбөстүктөн чыгып кетиши мүмкүн да. Анан ошондо кичине сабырдуу болуп, бир тарап экинчи тарапты басып дегендей мындай токтотуп, ачууга алдырбашганга аракет кылыш керек. Тилекке каршы мындай окуялар биздин Кыргызстанда деле орун алган. Мен эч бир өлкөгө, эч бир улутка мындай окуяны каалабайм. Бирок айта кетейин дегеним, Кыргызстан могу чек араны жаап койбостон, чек араны ачып, ошактан качып, эми коркунучтан өзүлөрүнүн жанын ала качып, өмүрүн сактап дегендей келген убакта ушуларды кабыл алып, мүмкүнчүлүк түзүп берген бул Кыргызстан өзүнүн баягы демократиялык жолдогусун, адам укугун баалай билген, адам укугун сактай билген өлкө катары. Ошо алиги качкындар тууралуу конвенцияга кошулуп, ошону сыйлаган. Бизде мыйзам бар качкындар тууралуу. Мыйзам ошолордун бардыгын сыйлаган, ошону сактаган өлкө катары мына өзүн көрсөтө алды. Мен ошо өзүбүздүн бийликке дагы ушул ар бир башка дунган эл улутундагылар эмес, башка улуттагылар дагы меймандостук колун сунуп жардам бергендерине бүт барына ыраазычылык билдиргим келет. Анан мунун баары өтө турган нерсе, өтүп кетет, Кудай буйруса. Казак дунган улутундагылар мурдагыдай эле сыйлашып, бири-бири менен дос болуп, куда сөөк болуп жашап калышат. Бирок ошого убакыт керек. Ошол убакытта биз мындай туура мамиле, сый мамиле, сабырдуулукка чакырган деген ушундай бири-бири менен урмат, сыйды сакташыбыз керек да. Рахмат. Эсенбек мырза, айтсаңыз, учурда этностор аралык мамилелер боюнча сиздерде кандай иштер аткарылып жатат? Биринчиден айтып кетейин, саламатсыңарбы? Казакстан Республикасында ушул кайгылуу окуялар башталды дегенден баштап эле биз ушул чек арага жакын жайгашкан айылдык аймактарда, Токмок шаарында
мониторинг жүргүзө баштадык. Айтып кетчү нерсе биздин ошол Токмок шаарында, Ысык-Ата районунда, Москва райондорунда биздин коомдук кабылдамалар бар да. Коомдук кабылдамаларда ошол биздин жоопту катчылар иш алып барышат. Жоопту катчылардын негизги иши болуп ошол этнос аралык мамилелер боюнча ошол жерлерге мониторинг жүргүзүү болуп саналат да. Коомдук кабылдаманын жоопту катчылары, андан сырткары агенттиктин кызматкерлери ошол 7-8-9 февраль күндөрү мониторинг жүргүзүп жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен биргеликте, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен биргеликте ошол жерде маселелерди карап жатышты да. Айта кетчү нерсе ошо биздин чек ара кызматы өтө мындай ыкчам иштер жасап, мындай жакшы мактоого арзыйт десек болот да. Ошону менен бирге Ички иштер министрлиги да өтө өзүнүн ишин жакшы аткарып, так маалыматтарды баардыгын тескеп жатышты да ошондойчу. Ушул Казакстандан келген Дунган улутундагы өкүлдөрдү баягы бул жакта тууганы жоктор бир үйгө жайгашты деп атпайбы? Сиздердин агенттик ал жака кандай көмөк көргөзүп жатат? Биз айта кетчү нерсе 9 февралда Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын бөлүм башчысы Базарбаев, Кудайберген Базарбаевич, биздин жетекчибиз Салиев Бактияр Усманович ушул Кыргызстан Калк Ассамблеясынын курамына кирген этностук коомдук бирикмелердин башчылары баарыбыз чогулуп, ошол жерде ушул түзүлгөн кырдаал боюнча талкуу болуп, ошол Кыргызстан Калк Ассамблеясынын имаратында ар бир ошол этностук коомдук бирикменин бөлмөлөрү бар да. Ошол Дунган ассоциациясынын бөлмөсүнө ошол гуманитардык жардам чогултуу пунктун ачуу боюнча чечим кабыл алынган. Андан сырткары ошол жарандардын көбүнө баягы акчалай да жардам берели деген мындай демилгелер болуп, ошол жерден уже акчалай да жардамдар мындай чогултула баштады да. Ошону менен бирге айта кетчү нерсе биздин кыргыз элибизге өтө чоң рахмат. Мисалга айтсак ошол Казакстандан жарандар бияка өтө баштаганда көптөгөн таксисттер улутуна карабастан кыргызы да, орусу да, дунганы да ошол келген жарандарды акысы жок жеткирип, айткан жерлерине чейин жеткирип жатышты да. Рахмат, бизде азыр ушул окуяны баягы жеринен билиш үчүн Кең Булуң айылынын мурдагы айыл башчысы Рахим Таштанов бизде түз байланышта. Рахим мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз түз байланыштасыз. Мына айтсаңыз, азыркы учурда Кең Булуңда тууганы жоктор ошол жака жайгашкан боюнча маалымат түштү. Толугураак айта кетсеңиз, канча адам бар азыркы учурда? Сиздер тараптан кандай жардам, кандай көмөктөр көрсөтүлүп жатат? Эми Кең Булуң айылына 8 күнү эртең менен где-то кечке аялдар, көбүнчө аялдар жаш балдар менен өтүп атышты. Чегара ачык болду. Начальник ровд Жогорку Кеңештин депутаты Юсуров баш болуп келишип, бияктан тозуп алып, жанареки туугандары бар адамдар туугандарына жайгашылды. Туугандары жоктор болсо мечитке келип, мындайча айтканда жан борболоо сыяктуу болушту. Биз айылдык аксакалдар мечиттин жамааты болуп, эртең менен кечинде 2 мал тамак бергенге жетиш алдык. Анан кийин кече күнү болсо Ассамблея народов Кыргызстана жамааты жанареки ошонун мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Юсуров экен. Ал болсо, киши болсо ушул ассоциация Дунгандын президенти Кыргызстан боюнча. Ошолор келип гуманитарный помощь жардам берип, элдин аркасы менен ошондо гуманитардык жардам тамак ашпы же материалдык жактан болду, кандай болду? Тамак ашы да болду, материалдык жардам да болду. Эми аялдар көбүнчө ошол бала бакырасы менен жаш балдар менен келиштир, барыки 1 жашка чейинки балдар да көп балдар бар экен. Ошолорго памперсин да даярдап бердик, кийимгече. Эми көпчүлүк болсо кийинген кийим менен эле чыгып кетишкен экен. Ошолорго жылуу кийим дагы, бир шерадагы болгон кийимдер тандап өзлөрү кийип биякта жайгашылды да. Бүгүнкү күнү болсо мынакей Кең Булуңда барып көрдүк, киши Юсуров депутат Жогорку Кеңеш менен чогуу болдук, жардам көрсөтүү иретинде. Кең Булуңдан дагы Токмок күзөтүнөн дагы элдер кайра үйүнө кайтып, Казакстанда
коңшу айылда абал дурус болуп калды, тынч болуп калды деп үйлөрүнө кайтып атышат. Азыркы учурда канча адам калды, маалыматыңыз барбы? Кандай дейсиз? Азыркы учурда канча адам бар, маалыматыңыз барбы? Эми мындай болуп атат да, азыр маалымат точно мен айта албайм, бирок биздин кең булумда эле 4000ге жакын киши өткөн, бирок токмок менен ушул кең булумду кошкондо где-то пограничтердин айтымына караганда 12000ге жакын киши өткөн экен. Азыр үйлөрүнө кайтып атышат баары тең. Казакстанга кайра кетпейм дегендер барбы же жокпу? Бул жакта калам дегендер жокпу? Биз маектешип көрдүк алар менен. Эми үй жайы, коро жайы, үй бүлөсү баары тең ошол жакта болсо, даяр үй турса, биз эмнеге бияка келмегиле, чоң рахмат, ыраазыбыз. Кыргыз бир тууган элине ыраазыбыз деп үйлөрүнө кайтып атышат. Эми 1-2 күн ичинде менин оюмча калбайт болуш керек биякта казактар. Баарлашуу учурунда ошол окуя боюнча сиздерге маалымат беришти? Эмнеден улам чыгыптыр? Эми булар азыр эми бир тарапты күнөөлөп айтыштагы оор болуп атат. Албетте эки жак тарапта тең эле күнөө бар. Болгону бул менин оюмча, мореки баарлашып сөзгө тартканда жаштардын арасында болгон экен көбүнчө. Рахим мырза, атайын дүз байланышка чыгып, ошол учурдагы азыркы абалды айтып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде түз байланышта Рахим Таштанов Кең Булуң айылынын мурдагы айыл башчысы болду. Биз талкууну уланта берсек, мен бул жерден Нурланбек мырза сизге суроо бергим келип турат. Мына ушул окуядан кийин азыр чек арадагы кооптулукту сакташ үчүн кошумча аскер кызматкерлери да тартылдыбы? Албетте, ушундай кырдаал пайда болгондо мамлекеттик чек ара кызматы баягы ыкчам түрдө ошол жерде жайгашкан аскери бөлүктөргө булар чек ара заставы, көзөмөл өткөрүү пункттарына тийиштүү көрсөтмө тапшырмалары берилген. Ошол аймакка күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатышат. Андан сырткары башка аскери бөлүктөрдөн бул борбордук аппарат, башка штаттан дагы офицерлер ошакка күчөтүү максатында жиберилишкен. Бул жерде айтып кетишибиз керек, ошо баягы кырдаал пайда болгондо көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу эмес, башка чек ара тилкесинен дагы мыйзамсыз чек ара өтүү пайда болуу коркунучу пайда болгон. Ошол себептен ошо кыргыз-казак чек ара тилкесине жайгашкан ошол жактагы аймакта күчөтүлгөн тартипте иш алып барганбыз. Андан сырткары билесиздер, баягы Кытай Эл Республикасында жанакы ооруга байланыштуу ошо көзөмөл өткөрүү пункттарында да жанакы жергиликтүү оорукананын дагы чогуу ишмерлик алып барып жатабыз. Бул жерде ошо жанакы чек арадан өтүп жатканда паспортный контролдоп коебуз. Ошо өткөндөн кийин андан сырткары да биз ошо казак тараптан келаткан ошо Дуңган улутундагы жарандарды баягы сурам жолоо жүргүзүп, бул жерде да ошо жанакы оорунун белгилери барбы жок экенин да ошону текшерип, ошондон кийин гана өткөзүп жаттык да. Азыркы убакта башында айтып кеттим, ошол жакта жайгашкан аскери бөлүктөр күчөтүлгөн режимде иш алып барып жатышат. Сиздер Казакстандын чек ара кызматы менен түз кызматташасыздарбы? Албетте. Ал жактан баягы сиздер кандай мамиле болуп атты баягы Дуңган улутундагы өкүлдөрдү өткөрүп жаткан учурларда? Бул жерде албетте ушундай кырдаал пайда болгондо мен өзүм деңгээлимде ошо жанакы Казак Республикасы менен кесиптешим менен байланышкам. Бул жерде биз баягы чек арадан өтүп жатканда кыргыз тараптан эч кандай чектөөлөр коюлган жок. Чек ара ачык боюнча калды. Бул жерде эми адамдын өзүнүн эрки укугу болгондон кийин биз тараптан да казак тараптан да эч кандай чектөөлөр болгон жок. Эң негизги баягы чек арадан өтүп жатканда бул мыйзамда дагы эки тараптуу келишимде да жазылган болчу. Ошо өтүп жаткан кичинекей бала болобу, жаңы төрөлгөн бала болобу, чоң киши болобу, ошо чек арадан өтүп жатканда муну тастыктоочу документтер болуш керек. Бул мыйзам түрүндө жазылган. Ошо мен башында айтып кеттим, бизде 1-2 жолу ошо 7-сине 8-ине караган түнү баягы бирөөнүн документи жок болгонуна байланыштуу өткөзгөн жокпуз. Бирок ошол жерде түшүндүрүү жумуштарын жүргүзгөнбүз. Ошол эле үй бүлө баягы үйүнө кайтып, ошо тийиштүү документтерин алып келгенден анан баягы бекитилген тартипте чек арадан өткөзүлгөн. Рахмат, Матсуну Гымлей мырза, кийинки суроону сизге бергим келип турат. Деги эле ушундай баягы этностор аралык чордагы кичинекей балким үй тиричилик, үй турмушунан дагы келип чыгышы мүмкүн деп айтып жатат Азиз айым.
Негизи мындай этностор аралык кастыкты козутпоо үчүн кандай чараларды көрүш керек? Орекене мен түшүнбөй калдым. Бирке дагы бир кайталап койсоңуз. Ушул этностор аралык кастыкты козутпоо үчүн кандай чаралар көрүш керек? Бул этнос ортолордо эң биринчи биз тарбиялаш керек да, өзүбүздүн мындай элдичи. Мурун союз кезинде интернациональное воспитание болчу да. Биз ошол кезде жашаганбыз. Детсадтан баштап, анан пионерлер, комсомолдор, анан кийин даже интернациональное воспитание деп биз ошону бирке унуттук да. Унутуп койдук да. Ошону эми ошону дагы кайра колдонуш керек да. Кичинекей кезден баарларга, балдарыбызга айтыш керек, баарыбыз бир тууганбыз. Баарыбыз бир ушул мамлекеттин тургунубуз. Биздики укугубуз баары бирдей да. Ошондон башташ керек да. Ошондон баштап буюрса биз оңолобуз да. Баарыбыз кайсы жерде болбосо дагы айтсак, ак көз, кара көз дебей эле баарыбыз бир мамлекеттин тургунубуз. Ошондой эгерде биз өзүбүздүн балдарды тарбияласак, буюрса биз оңолобуз. Ошондой окуя болбойт деп ойлойм да. Азиз айым, негизи буга чейин дагы айрым жарандык активисттер айтып атышат. Кайсы бир чагымчыл күчтөр тарабынан күчтөрдөн кийин ушундай окуялар болуп кетиши мүмкүн депчи. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми андай болушу деле мүмкүн, эми аны жок болбойт андай деп деле айтыш кыйын. Бирок мен азыркы айтылган пикирге сөзсүз эле кошулам. Бул ар бир үйдө тарбия болуш керек. Ар бир үйдө ата-энелер балдарына түшүндүрүп айтыш керек. Биз бир өлкөдө жашагандан кийин алиги ынтымак деген бул аябай жакшы нерсе, достук мамиледе болуш керек. Ушундай бир бул мамлекеттик деңгээлде дагы, ошо мектептердин ичинде де, ар бир үй бүлөдө дагы ошо ынтымакка чакырган башка улуттун өкүлү болобу, башка диндин өкүлү болобу, аларды мындай сыйлай билген ушундай тарбия тартип керек да. Бардык эле өлкөгө, ал бир гана Казакстан, Кыргызстан эмес, дүйнөнүн бардык жеринде бул керектүү нерсе. Рахмат, Эсенбек мырза. Азыркы учурда ушул Кыргызстанда канча улуттун өкүлү бар? Бул боюнча маалыматыңыз барбы? Азыркы учурда бизде 100дөн ашык этностордун өкүлдөрү жашайт. Анан биякта азыр Дунган ассоциациясынын өкүлү айтып кетпеди, эң негизгиси тарбия депчи. Мен буга кошулуп кетет элем. Бизде Кыргызстанда ар бир жаран өзүнүн балдарына туура жакшы тарбия берсе, ошол мамлекеттин өнүгүп өсүшүнө чоң кошкон салымы деп эсептесек болот да. Анан азыркы учурда Азия эже да айтып атат, чыр-чатак неден чыгып кетиши мүмкүн депчи. Эң негизгиси эле чыр-чатак бул күнүмдүк турмушта болуп келген, боло турган нерседе көрүнүш бул. Ошол чыр-чатактын негизги тарап кетишинин себептеринин бири бул, эң негизги себеп бул ушакта. Өзүңөргө маалым болгондой, азыркы аламда ушул процесстер өтө тез, ылдамдык менен жүрүп жатат. Социалдык тармактар, интернет ресурстар өтө өнүгүп, ошол ушак такталбаган маалыматтын ошол ресурстар аркылуу бат тарап кетиш ошондой чыр-чатактарга алып келиши мүмкүн да. Ошол жакты да биз жакшылап көзөмөлгө алышыбыз керек да. Анан маалымат иретинде айтып коеюн, ошо Кыргыз Республикасы боюнча 23 район шаарларда, көп этнос шаарларда ошо биздин коомдук кабылдамалар ачылган. Ошо коомдук кабылдамалардын негизги иши болуп ушул жер-жерлерге этнос аралык мамилелер боюнча, диний кырдаал боюнча атайын мониторинг жүргүзүү. Ошол мониторингдин жыйынтыгы менен жума сайын алар бизге отчет берип турушат. Ошол отчеттордун баардыгын мониторингдин алдында, эми агенттиктин алдында мониторинг борбору бар. Ошо мониторинг борбору анын баарын изилдеп, атайын агенттикке аналитикалык материалдар сунуштайт да. Ошол аналитикалык материалдардын негизинде агенттик тиешелүү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунуштар жөнөтөт да. Мына ушул окуя боюнча биздин кабарчыларыбыз дагы сюжет даярдаган болчу. Азыр ал сюжетке кезек берип, андан кийин биз талкууну улантсак.
Кең Болоң автожол жана Токмок автожол өткөрмө бекеттеринен өтүп жаткандардын дээрлик бардыгы камераны көргөндө тайсалдап качып жатты. Алардын арасынан өзүн тааныштыргысы келбеген аял көзүнө жаш алып, ошол күндөгү Каргашада көргөн билген окуяларын айтып берди. У нас был страх перед неизвестностью. Такого же первый раз в моей жизни. Расмий маалыматтарга таянсак, 5 февралда чатак жол талаштан улам болгон. Анда 3 автоунаа менен 3 жүк ташуучу автокөлүк бири-бирине жол бербей койгон айтылат. Мындай пикир келишпестик ортодогу чоң жаңжалга жем таштаган. Чатак боюнча маалымат социалдык тармакка тарап, жаштардын арасында кызуу кандоолук жаралган. Анын кесепетинен жапырт мушташ башталган. Мына ушул окуяларга күбө болгон Сакура айым жолдошу өз жерине барууга каршы болуп жатканына карабай, бүгүн кайтууну чечкен. Ал учурда башынан оор күндөрдү кечирүүдө. Я находилась в эпицентре этого события. Сиздер билесиздерби, бул кандай оор? Мен ал жакта болдум. Андагы жаш балдардын, кары картаңдардын күнөөсү кайсы? Адамдар ушуга барды. Биздин чоңдор канча айтышты, балдар коргонгула, бирок чабуул жасабагыла десе болбой, алар кол салышты, атышты. А биздикилерде таш, жыгачтан башка эч нерсе жок болчу. Себеби мен ал жерде жашачумун. Сакура айымга окшоп болгон күчүн топтоп кайра үйүнө кайткандар арбын. Бирок баары эмес. Айрымдарынын турак жайы өрттөнгөндүктөн бараарга жери жок. Азырынча кырсыктан каза болгон жакындарын жерге берүүгө күндүз Казакстанга барып, кечкурун кайра Кыргызстанга кайтып келгендер да бар. Мындан улам Кыргыз тарап окуядан жабыркагандарга материалдык жана тамак аш жагынан колунан келген жардамын берүүдө. Сегодня 10-е. Бүгүн 10-у. Казакстан Республикасында бул кырдаалды колго алды. Эми келгендер акырындап кайра артка кайта баштады. Кече 1000ден ашуун адам өткөн. Бүгүн эртеден бери аз-аздан кетип жатат. Мындан бир нече күн мурда Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Сартөбө, Карамекер айылдарында башаламандык чыккан. Анын кесепетинен 10 адам каза болуп, ондогон адам жаракат алган. Бир топ үйлөр, имараттар өрттөлгөн. Казакстандын жанжал чыккан бул айылдары Кыргызстандын Токмок шаарына туташ Чу дарыясынын аркы өйүзүндө жайгашкан. Мындан улам учурда мамлекеттик чыгара кызматы Казакстанга өтчү өткөрмө жайлары штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Намечается тенденция возвращения. 2020 жылдын 7-8 февраль күндөрү Кыргызстандын аймагына кирген Казакстандын жарандарынын кайтуу тенденциясы байкалууда. Ошол күндөрү Кең Болоң автожол жана Токмок автожол өткөрүү жайлары аркылуу Казакстандан Кыргызстанга 4000ден ашуун жарандар кирген. Казакстандын мамлекет башчысы Кордайдагы кырсык боюнча үн катты. Ал бул маселеге байланыштуу бир катар жетекчилерди кызматтан алууну тапшырды. Эми Жамбыл облусунун акими, социалдык маселелер боюнча акимдин орун басары жана Кордай районунун акими кызматтан бошотулат. Андан тышкары Казакстандын ички иштер министрине Жамбыл облусунун полиция департаментинин жетекчисин да иштен кетирүү тапшырылган. Айжамал Бакытбек кызы, Талас Аманбеков, 5-канал. Талкун улантсак, кийинки суроону Азиза айым сизге бергим келип турат. Негизде мына ушундай окуялардан кийин баягы айрым жарандар ачуулукка алдырып ийип, баягы өзүнүн улутуна жакшы көрүнөм деп башка улутту козутуп алуу коркунучу жокпу? Эми анчалыкка барат деп ойлобойм, бирок мамлекеттик деңгээлде ошо Казакстандын бийлиги тарабынан бул окуя терең изилдениш керек. Күнөөлүүлөр сөзсүз түрдө өзлөрүнүн тиешелүү жазасын мыйзам чегинде алыш керек. Андай болбосо болбойт да. Андай болбосо бул окуя кайра кайталанбайт деген кепилдик жок. Экинчиден, ошол жабырлангандарга үйлөрү мына кыштын күндөрү үйлөр өрттөнүп кеткендерге мамлекет тарабынан дагы эл аралык уюмдар тарабынан дагы жардам берилип, алардын үй жайлары калууна келтирилиш керек. Андан тышкары медициналык жардам керек бардыгына. Жана ошондой эле жаш балдарга, аялдарга, ошол окуяны көзү менен көргөн, ошол жерде болгон, өмүрүнө коркунуч келгенин сезгендерге мындай психологиялык психологдордун дагы чоң жардамына булар муктаж. Мен ойлойм, мунун бардыгы Казакстандын бийлиги тарабынан жана мына Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча башкармачылыгы тарабынан колго алынат деген ошондой ишеничти билдиргим келет да. Ушул эле суроону Матсун Гымле мырза сизге дагы берсем. Кандай жардамдар? Ошол Орки, мен ойлойм, бул окуя өтөт да, эмне үчүн өтөт? Биз азыр маалымат алып атабыз. Казакстан жагынан, өкмөт жагынан көп азыр жардам берип атат да, бере баштады. Анан азыр эле биз укканбыз, Орки аякка көп мындай аскерлер, милициялар барып, ошол ситуацияны кармап койду да. Ошол 2 күн өттү, ал жерде ошондой инцидент болгон жок. Биз азыр ишенебиз, эгерде жана Азиза эжебиз айтты, эгерде мамлекет ошондой
жумушту аткарса, өзүнүн көмөктөшүп тиги анан кийин жардам берип, анан кийин орки болгон кишилерге, тиякта маргум болгон кишилер үйлөргө ушундай жардам көрсөткүсө, буйруса, бул акырындан басылат и может быть бирке жылдан кийин бул унутулат да. Негизи Кудай сактасын, бирок ушундай окуялар болуп кетсе, эң алгачкы чаралары кандай болушу керек? Ушундай биз азыр эң биринчи түшүндүрүү баягы жергиликтүү жашоочуларга түшүндүрүү иштери менен эле чектелип калыш керекпи? Бул азыр эң биринчи, эгерде ушундай окуя болуп калса да, биз азыр эң биринчи бул туура маалымат элге бериш керек да. Биринчи центральное телевидение, биздики, допустим, или Казакстандыкы туура маалымат бериш керек. Экинчи, теги биздики укук коргоо органдар жакшы иштеш керек да. Бул бүт баары соцсетиден чыгып атат, фейковый информация да. Ошолорду вакыт сразу эле кармап, ошолорду опровержение берип, анан тиги ошо кийин ушундай чыгарса информацияны ошону кармап, аларды сотко же мындай жоопко тартыш керек да, сөзсүз. И сөзсүз ошондон кийин маалымат бериш керек да. Мындай болду, ушул фейковый деп. Эгерде андай кылбасак, то ушул бизде азыр бүт соцсети ар бир үйдө бар, бат эле тарап кетип атпайбы? Ошол бул да демек баягы этностор аралык чырга баягы социалдык тармактагы бирден бир себеп болуп калышы мүмкүн деген ойду айткыңыз келди. Так, мүмкүн. Эсенбек мырза, азыркы учурда сиздер Казакстан тарап менен байланышасыздарбы же? Жок, эми биз Казакстан тарап менен биз өзү ишибизди Кыргыз Республикасынын аймагында жасайбыз. Азыркы учурда ошол ыкчам маалымат алмашуу, биргеликте чогуу иш-чараларды өткөрүү боюнча атайын улуттук коопсуздук боюнча комитети менен Ички иштер министрлиги менен эки тараптуу пландар түзүлгөн. Ошол пландардын алкагында жерлерде тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле Дин комиссиясы, улуттук коопсуздук комитети, Ички иштер министрлиги менен 4 тараптуу планыбыз да бар. Ошолордун негизинде иш алып барабыз. Анан негизинен бизде ушул жана мен жогоруда айтып кеткендей 23 район шаарларда этностор аралык мамиле боюнча коомдук кабылдамалар, ошону менен бирге коомдук консультативдик этностор аралык кеңештер бар да. Ошол кеңештердин курамына ошол райондо жашаган аттуу баштуу аксакалдар, аялдар, этностордун өкүлдөрү, дин кызматкерлери да кирген да. Ошолордун да негизги максаты ошол чыр-чатактарды алдын алуу, болтурбоо, ошол жерде баягы элдик дипломатияны колдонуп, өз убагында басуу да. Азыркы учурда сиздерге кайрылган жарандар жокпу? Башка улуттун өкүлдөрү жокпу? Ушундай чырчып кеттиле деп мындай коомчулукка жарыяланбай калбаган? Жок, эми бизге кайрылуулар болуп турат. Баягы мындай да, жана мен белгилеп кеткендей, чыр-чатак бул күнүмдүк нерседен чыгып кетиши мүмкүн да. Ошону баягы этностук өңүткө айландырбашыбыз керек. Ошол боюнча биз атайын ошол алдын алуу иштерин жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тиешелүү маалыматтарды берип, жарандар бизге кайрылуулар менен кайрылса, аларга түшүндүрмөлөрүн берип, керек болсо жерине чейин чыгып келип атабыз да ошол боюнчачы. Рахмат. Ушул Казакстандагы болгон окуядан кийин Кыргызстанга келген жарандардан жабырлануучулар да бар болчу. Алардын айрымдары ошол Токмоктогу ооруканага кайрылып, айрымдары ошол көрүнүп алып чыгып кеткен, кээ бирөө ошол ооруканада дагы жаткан бейтаптар бар экен. Аларды канчасы жатат жана абалы кандай, аны тактап билүү үчүн биз ошол Токмок аймактык ооруканасынын директору Бактыгүл Исаевага түз байланышка чыксак. Бактыгүл айым, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына ушул сиздерге Казакстандан канча жаран кайрылды? Негизи биздин ооруканабызга 7-күндөн баштап 10 февралга чейин 30 адам кайрылган. Ошонун ичинен, ошонун арасынан 13 больницага жаткызган биздин ооруканабызга. 17-сүнө амбулатордук тез жардам берген. Абалдары кандай экен?
Андан кийин ошонун ичинен ошонун арасынан дагы үчөө Бишкекке национальный госпитальга жөнөтүлгөн да. Абалдардын баарыныкы оор эмес болчу, стабилдүү болчу. Азыркы күнү, бүгүнкү күнү биздин ооруканада 4 эле калган болчу. 5 кече которулуп кеткен Казакстанга. Анан кийин бүгүнкү күнү азыр бизде 1 эле оору калды. Бүгүн дагы өлкөгө кетишти. Алардын абалы боюнча айта кетсеңиз. Абалы дурус, түшкөндө деле мындай аябай оор эмес болчу. Бизде медицина жана средней тяжести деп коет, стабилдүү, бүт эсинде болчу оорулар түшкөндө. Абалы дурус эле болчу. Ошо сиздердин ооруканага түшкөндөрдүн канчасы айым, канчасы мырза, канчасы жаш балдар экен тактап көрдүңүздөрбү? Биздин ооруканага түшкөндөрдүн арасынан 2 эле кичинекей бала болду, мамалар менен түштү. Калгандардын баары эркек адамдар, жаштар в основном да. Канча жаштагылар экен ошондо? Эмне дейсиңер? Жаштары канчада экен? Жаштары бир 20дан ашык, 40та бар, где-то 35-40 ушундай ар кандай эмелер. Күйүк же болбосо оор токмок алынуу деген белгилер жок бекен? Жок, биякта мындай эме жаралар ар кандай бар экен да. Жыгылгандан да бар экен, сыныктар дагы болду, ар кандай жара эмелер болду. Суудан өтүп баратканда сууга чөмүп кеткендер дагы болду. Больницада Шортөбөдө жаткандар экен, анан кийин ошол изучуу башталганда аяктан качып чыккандар да болду. Ар кандай. Сиздердин ооруканага ошондо 9 февраль күнү кайрылыштыбы? Канчаларда кайрылышты? Жок, биринчи 7-синде кайрылып башташкан. 7-синде, 8-синде кайрылышты. Кече да кечинде кайрылгандар болду. Анан бүгүн болсо баарына жардам бердик. Бүт медициналык жардам бердик. Бүгүнкү күнү азыр ооруканада травматология бөлүмүндө 1 эле оору калды. Калгандары бар үчөө үйүнө кетишти, анан кийин Казакстанга кетишти. Ошо менен мына бирөө эле калды бизде. Сиздердин ооруканада бирөө, ошондо үчөө улуттук госпитальга келишкен, э? Каякта? Сиздердин ооруканада азыр бирөө эле калды, бир эле бейтап. Бирөө эле калды Кыргызстан боюнча. Бүт жакта башка больницаларда жок, бизде эле калды бирөө эле. Бүт баарын кече күнү делегация келген, билесиңер баарыңар. Казакстандын делегациясы келген. Саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары менен Камалжан Надыров деген. Кече биздин саламаттык сактоо министрлигинин орун басары Мадами Мусаевич Каратаев менен чогуу келишип, бүт ооруканада жаткан жарадар алган адамдар, Казакстандын жарандары менен жолугушту, акыбалын көрүштү, сүйлөштү. Анан кийин ошо алып кетишти кече Казакстанга. Реанимобилдер менен алып кетишти. Бактылуу элем, түз байланышка чыгып, бейтаптар боюнча маалымат бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн дагы бир ирет эсине сала кетели. Бизде түз байланышта Бактыгүл Исаева Токмок аймактык ооруканасынын директору болду. Биз талкууну улантып бермекчүбүз. Мен ушул жерден Матсун Гымлей мырзага суроо берсем. Ооруканада жаткандар боюнча, ооруканада жаткандарга сиздер убагында бардыңыздарбы? Барып абалдар менен таанышып көрдүңүздөрбү? Биздики Токмоктогу өкүлдөрү ошолорго барып обязательно көрүшкөндө кандай проблемасы бар, эмне керек деп сурашканда, анда биздики врачтар Токмоктук оорукананын вовремя тиги жардамды берип, ошончо көп нерсе мындай проблема жок болчу да. Поэтому аларды көзөмөлдөп көрүшкөн да, барынча. Рахмат. Нурланбек мырза, ушул чек арадан баягы өтүп жатканда казактар дунгандагы өкүлдөрдү, жарадар болгон жарандарды дагы байкасаңыздар керек. Аларга сиздер кандай чара көргөздүңүздөр? Бул жерде ушундай кырдаал пайда болгондо бизде ар бир көзөмөл өткөр пункттарында ушундай кырдаалдарга кандай иш аракет алып барабыз боюнча план түзүлгөн. Ошо пландын негизинде
ар бир көзөмөл өткөрүү пунктунда жергиликтүү укук органдары, оорукананын өкүлдөрү баягы кезмет кылышты чек арачылар менен биргеликте. Ошо чек арадан өтүп жатканда ошо сиз айткан жанагы жаракат алгандар же башка ошо окуяга байланыштуу адамдар болсо биз ошонун жанагы жергиликтүү оорукананын бийликтерине өткөрүп берип жаттык. Айзайым, негизи баягы да бир сурагым келип турат. Улуттар аралык ушундай баягы жаңжалдар же болбосо кастыктар болуп кетпеши үчүн биздин өлкөдө толук кандуу иштер аткарылып жатабы? Барыбызга белгилүү 2010 жылдан кийинки июнь окуясынан кийин Кыргызстанда атайын улуттар аралык ошо ынтымакка чакыра турган мыйзамдар кабыл алынган, стратпланированиялар түзүлгөн, атайын жоболор кабыл алынган. Ошонун негизинде Гамсумонун алдында бүгүнкү күндө 23 жерде ошо атайын коомдук кабылдамалар иштейт. Мына биздин уюм Гамсумо менен чогуу 2 жылдан бери атайын барып ошо коомдук кабылдамаларды байкоо жүргүзүп, ошолордун иш пландары менен таанышып, кандай иштер болуп атат, иштеп келе атабыз. Эми ошондой немелер бар биздечи Кыргызстанда. Кайсыл жерде бир кичине чыр-чатак чыгып кетүү коркунучу болсо, кандайдыр бир конфликттер болуп кетсе, ошо жергиликтүү деңгээлде дагы, мамлекеттик деңгээлде дагы тез ыкчам аракет кылганга мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ошол 23 жердеги, андан башка дагы ар бир райондук деңгээлде, областтык деңгээлде, шаардык деңгээлде мындай иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Алиги биз июнь окуясындагы 2010 жылдагы окуядан кийин баарыбыз эле коркуп калганбыз. Баарыбыз эле бул улуттар аралык чыр-чатак деген өтө коркунучтуу экенин баарыбыз сезип калганбыз, билип калганбыз. Ошондуктан дагы биз коомдук уюмдар, жарандык активисттер дагы ушундай жерде бир кичине коркунуч болуп калса, кичине бир чыр чыгып калса дагы биз Эсен мырза отурат, Эсен мырзага дароо чыгабыз, ошо Гамсумолорго чыгып, неме ички иштер министрликтерине, милиция кызматкерлерине дароо чыгып, ошолор менен эмне кыла алабыз, эмнени кандай кылып алдын алыш керек, эмне кылып жардам бере алабыз деген ошондой ыкчам иш-чараларды чогуу чаран азыр алып барып атабыз да. Бул эми мен ойлойм, Кудай сактасын, эң биринчи андай болбосун. Бирок дагы кайталап кетем, бул мамлекеттик эле деңгээлде эмес, ар бир үй бүлөдө, ар бир көчөдө, ар бир мындай аймактарда, жамааттарда бул айтылыш керек. Биз мамлекетибиз бир, башка бизде мамлекет жок, 100дөн ашык улуттун өкүлдөрү жашайбыз. Баарыбыз Кыргызстандын жарандарыбыз, баардыгыбыздын укуктарыбыз мамлекеттин алдында бирдей, бири-бирибизге сый, урмат, мамилени ошо үй бүлөдөн башташыбыз керек. Мына жогоруда сиздер да айтып кеттиңиздер, негизи ошол социалдык тармактагы кайсы бир баягы этностор аралык кастыкты козутуп коюшу мүмкүн деп. Анан азыркы учурда Казакстандагы окуядагы социалдык тармакта кызуу талкууга жем таштады. Биз дагы алардын айрымдарын топтогонбуз. Азыр кезекти комментарийге берсек. Жергиликтүү элге аралашып чайпай ичип дегендей, казак же кыргыз жеп албайт. Такыр эле бөлүнүп алып жашаганда мындай жагдайлар улана берет. Көлдөгү дунгандар кыргыз менен кыргыз болуп, тынч жашоо өмүр сүрүп келет. Сепаратизм үчүн Кытайдан да куулуп чыкпады беле. Качкын дунгандар Казакстан гражданы болуп жатса, аларды Кыргызстанга эмнеге кууп жатат? 1-2 дунган күнөөсү үчүн бардыгын өлтүрүү керекпи? Кыштын күнү үйлөрүн өрттөшсө качат да кайда болсо. Алар деле мусулман калк экен, бул балынан коркуу керек. Адамдык сапатыңарды жоготпогулачы. Жакшылык менен кайтат. Дунган эли эзелте мусулман эл, мусулманга бир тууган. Кыргыз эли. Бул дунгандардын туугандары Токмоктун тегерегинде көп ошол жакта убактылуу туруп турушат да. Өз жерине баары нормализация болгондо кайра кетишет. Ишиңерди тартпагылачы. Кыргызстандын картошкасын, пиязын, помидор, арбузун ушу дунган мусулман бир туугандар сатып өткөрүп берип турчу. Ушул күнгө чейин соодага так алдабайт булар. Эч зыяны жок. Үйүнө барсаң сыйлайт, динге бекем. Ошол эле учурда өткөн жылы миграция кызматы дагы Кыргызстанга келип, качкын статусун алып жашагандар боюнча дагы маалымат тараткан болчу. Биз дагы канча кыргыз качкын статусун алган биздин кабарчылар графика жасаган. Кезекти графикага берсек. Мамлекеттик миграция кызматынын 2019 жылдагы маалыматы боюнча
Кыргызстанда 2019 жылдын башынан бери 180ден ашык чет элдик жарандар качкын статусун алган. Алардын ичинен 87си Ооганстандын жараны, 70и Сирия, 19у Украина жана башка өлкөлөрдүн 11 жаранына качкын статусу берилген. Кыргызстанга жыл сайын 12 миңге жакын чет элдик жарандар иштегени келет. 2016 жылы 12.135 чет элдик жарандарга иштөө үчүн уруксат берилген. Ал эми 2017 жылы болсо 12.138, 2018 жылы 12.950 киши иштөөгө уруксат алган. Мына ошол эле учурда социалдык тармактарда ошол эле маалымат булактарында Казакстан тараптан айтылган расмий билдирүүлөр окуя эмне себептен чыкканы боюнча дагы чыгарышкан болчу. Биз азыр Казакстандын ички иштер министринин орун басарынын расмий билдирүүсүн уксак. 5 февралда чатак жол талаштан улам болгон 3 автоунаа кетип бара жаткан. Дагы 3 жүк ташуучу автокөлүк менен үйүнөн жаңы гана чыккан экен. Чырга алардын бири-бирине жол бербей койгону себеп болгон. Анын кесепетинен айтышып, андан соң мушташып кетишкен. Казакстандын башка аймактарынан интернет аркылуу билдирүүлөрдү жиберген чагымчылдар табылган. Алардын арасында жалаң эле жаштар эмес, жашы үйдөлүп калгандар да бар. Алар урушту көргөн да эмес, өздөрүнүн божомолу менен ой жүгүртүп, социалдык тармакка коюш керек деген ойго жетеленген. Анын кесепети ушундай абалга алып келди. Урматтуу коноктор, биз талкууну уланта берсек, азыркы Эсенбек мырза сизге берсем суроону. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча канча дунган улутундагы өкүлдөр жашайт? Акыркы маалыматтарга ылайык, дунган этносунун 72 миңден ашык өкүлү биздин Кыргызстанда жашайт да. Алар көбүнчөсү Чүй областында, ошо Чүй областынын Москва районунун Садово, Александровка айылдарында, Ысык Ата районунун Меланфан, Кең Булуң, Ивановка, Денисовка айылдарында, ошондой эле Токмок шаарында, Искра айылында, ошо Чүй район. Андан сырткары 4 миңге жакын дунган этносунун өкүлдөрү ушул Ысык областынын Жетөгүз районундагы Ырдык айылында жана Каракол шаарында турушат да. Анан көбүнчөсү дунган этносунун өкүлдөрү бул иштерманга алып келет. Булар көбүнчө айыл чарбасы менен иш алып барышат, соода саттык кылышат да. Рахмат. Мен Матсон Гымлей мырза сизге суроону бергим келип турат. Бизге убакыт аз калыптыр. Ошон үчүн айтсаңыз, мындан кийинки сиздердин ассоциация тараптан кийинки аракеттер кандай болот? Кандай чаралар көрүлөт ушул этностор аралык ынтымакты бекемдөө максатында? Бул биринчиден ар бир аймакта биз ушундай сөзсүз элди чогултабыз да, особенно жаштарды тарбиялайбыз да. Эң биринчи биз көп ушундай кичинекей конфликттер ушул жаштардан чыгып атат да, кичинекей. Анан бирок кичинекей конфликттен анан чоң окуя болот атпайбы? Ошо биринчиден ошо эл менен иштеш керек. Ушул жалгыз эле ассоциация эмес, жергиликтүү органдар менен, депутаттар менен, ошо дагы молдокелер менен ошо ишти алып барсак жашка болот да. Ушундай негизи сөзсүз ушундай жумушту аткарабыз да, сөзсүз. Нурланбек мырза, ушул чек-арадагы туруктуулукту, кооптулукту сактоо үчүн чек ара кызматы бардык чараларды колдонду, бардык чараларды көрдү деп кепилдик берүүгө болобу? Албетте, баягы кооптуу кырдаал пайда болгон, ошо кырдаалга жараша биз тийиштүү баягы иш аракеттерди жүргүздүк. Азыркы убакытта дагы айтып кеттим, баягы күчөтүлгөн тартипте бирок штаттык режимде иш алып барып атабыз. Эч кандай баягы чектөөлөр жок. Эң гана биринчи биздин баягы талабыбыз бул чек арадан өтүп жатканда баягы чек аранын жанакы айткандарын аткарып, тийиштүү документтер туура болсо, чек арадан өткөзөбүз. Чек арага чектеш аймактарда биз дайыма талдоо жүргүзүп жатабыз. Иш жүрүп жатат. Албетте ар кандай кырдаал пайда болсо, биз ошо кырдаалга жараша кош аракеттерди жүргүзөбүз. Рахмат. Ушул жерден Эсенбек мырза сизге суроо бергим келип. Мына жогорудагы Казакстандагы окуядагы социалдык тармактагы ошондон улам чыгып кеткен деп айтып жатпайбы расмий өкүлдөрчү? Ушул социалдык тармактарды жөнгө салуу, этностор аралык, улуттар аралык казчылыкты
козутпоо үчүн социалдык тармактан кайсы бир деңгээлде иш аракеттерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгү барбы сиздерде? Албетте, мен жогоруда айтып кеттим эле, ошо улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы менен биздин эки тараптуу иш-чаралар планыбыз бар. Ошол иш-чаралар планын негизинде биз комитет менен дайым ушул этностор аралык мамилелер боюнча ушул социалдык тармактарда, интернет ресурстарында болуп аткан талкууларды маалымат алмашып турабыз да. Биздин мониторинг борборунда атайын бир аналитигибиз иштейт, ошол жалаң социалдык тармактарды, интернет ресурстарды баардыгын мониторинг кылат да, ошол этностор аралык мамилелер боюнча кандай талкуулар болуп атат дегендечи. И ошол жасалган анализдин баардыгын биз улуттук коопсуздук комитети менен бөлүшүп турабыз. Алар өзүнүн ишин андан ары улантып, анан жанагындай козуткан адамдарды табуу боюнча иш-чаралар жүргүзүшөт алар. Табылып калса кандай чара көрүлөт? Эми табылып калса мыйзамга ылайык алар жоопкерчиликке тартылат. Айзайым, айтсаңыз, ушул улуттар аралык ынтымакты ымаланы бекемдөө үчүн кандай сунуш пикирлерди жана кандай кеңештерди айтасыз? Мен ойлойм, мындай али позитивдүү, оң пикирлер көбүрөөк болсо. Ошол эле теле радио программаларына дагы улуттар аралык ынтымакка чакырган, биргелешкен мындай фестиваль сыяктанган, ыркесе болобу, же болбосо алиги эки улуттун ортосуна түзүлгөн үй бүлөлөрдү үлгүлүү үй бүлө катары көрсөтүп, ошолордун бир жетишкендиктерин көрсөтүш керек да. Бул жерде бир эле жумуш дебестен бул мамлекеттик деңгээлде дагы ар бир айылдарда дагы мындай иштер тынбай жүрүп туруш керек. Улуттар аралык ынтымакты, улуттар аралык достукту чагылдырган ушундай бир программалар, фильмдер тартылыш керек. Алар мультфильмдер тартылыш керек болсочу, ошо бири-бирин жаш балдар дагы көрүп, бул достук керек экен, ынтымак керек экен дегендей, ошондой немени чогуу чаран мамлекеттик деңгээлде дагы ушундай иштерди алып барыш керек. Анан баягы фейковый соцсеттер боюнча быйыл биз түштүктү кыдырып баягы Гамсума менен чогуу иш неме кылганда көп жерде айтылып атты да. Көбүнчө түндүк түштүк деп бөлгөн, улутту улутка, динди динге карама каршы койгон ушундай бир чакырыктар, ушундай бир али соцсеттерде билдирүүлөр таркап, анан ошого мамлекеттик деңгээлде бир чектөө болбой атат да. Муну дагы биз ар бирибиз жүрөгүбүз менен сезип, ошого каршы турушубуз керек, ушундай чакырыктарды жок кылышыбыз керек. Мына жакында эле баягы Оштуктар деген бир Сыдыман деген блогер жигит аябай жаман сөздөрдү айтпадыбы? Мына ошо Сыдыманга карата мамлекеттик деңгээлде улуттук коопсуздук кызматы, прокуратура тарабынан бир иш болдубу? Ошо баланы чакырып эмнеге сен мындай сөздөрдү айттың деген болдубу? Бул деген бир гана ошо өтө жаман да. Бир эле адамдын туура эмес айтылган сөзү канча адамдын жүрөгүн оорутуп, анан улуттарды улутка, регионду регионго карама каршы коюп коюшу мүмкүн. Биз мындайлардан алыс болушубуз керек. Урматтуу коноктор, тилекке каршы бизде убакыт соңуна келип калды. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде конокто Эсенбек Тогонбаев, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары, Нурланбек Жалбиев, мамлекеттик чек ара кызматынын чек ара көзөмөл башкы башкармалыгынын башчысы, Матсон Гымле Дунган этникалык бирикмеси ассоциациясынын мүчөсү жана Азиза Абдирасулова укук коргоочу болду. Атайын талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми улуттар аралык ынтымак мындан ары бекемделе берсин деген гана тилекти айталы. Саламаттыңыздар.